Биздин мамлекеттен коррупцияга аралашып, коррупциялык элементтерди түзүп, биздин ошол мурунку чиновниктер бар да эми Казакстанга качып кеткендери барбы? Казакстанда канча биздин экс чиновниктер жүрөт? Казак официалдуу түрдө именно коррупция боюнча бизде баягы мурдагы экс президенттин гана Бакиевдин үстүнөн козголгон иштер боюнча запросторубуз бар. Анткени алар боюнча атайын өкүмдөр чыккан. Ал эми биздин именно экс чиновниктер боюнча конкретный фамилияларын эле айтпасаңыздар, андай эми именно качып кеткендер андай жок. Бизде экс чиновник боюнча бар, а калгандары атайын такталган маалымат кылмыш иштери боюнча. Ушул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анан сиздерде шарт түзүлөт да, ошол коррупцияга аралашкан, качып кеткен жарандарды кайра кайтаруу боюнча. Ооба, туура белгилеп жатасыңар. Ушул жерде айтып атабыз, көп ачык бирибизге укуктук жардам берүү, маалыматтарды алуу, аны менен гана чектелип калбастан бирибизди үйрөтүү, окутууга чейин каралган да бул жерде. Бизде жана өзүңүзгө белгилүү болгондой мурда экс-президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев Кыргызстандын жаранын алган да, ошол коррупцияга аралашып качып кеткен. Ошону кайтара алабызбы? Мүмкүнчүлүк болобу? Эгерде ал боюнча толук маалыматым жок экен, Адил Тойгонбаев боюнча сиздин адресиңизге толук маалымат берелик. Бирок эгерде ага козголгон кылмыш иш болуп, бизде атайын тапшырмалар берилген болсо, буга чейин деле бизде өзүдө конвенциялар бар, ошонун алкагында иштер жүргүзүлүп келген. Бул дагы бир жолу ошо СНГ мамлекеттеринин ортосунда биздин байланышты күчөтө турган келишим. Ошол Адил Тойгонбаев боюнча да маалымат алып туруп бизге кат жүзүндө берип койсоңуз, рахмат.